Ага школьниктердин баары барат да аяктан мороженое алат, ручка алат, дептер алат дегендей. Ошого көп барышат да, школдун жанында да. Ошого барат анан. Мен де эчтип барып алып анан ошого айттым да. Тиги дүкөнчүсүнө. Мен сенден карызга ара калбайын. Мен сага жиниңе тийбейин. Ушул кызым эмне сураса ошону берип тур. Жасып кой. Анан мен келип төлөп турам ай сайын. Мен пенсияларымды билесиңерби дейм. Билебиз дейт. Анан ошентип жасып кой дейм. Анан макул деп адагы. Анан чын эле ошол дүкөндөн ичпейм, ошол дүкөнгө мындай жаман көрүнбөйм да. Аны мен кызым үчүн сактайм да. Ушул кызыма жакшы болсун деп. Анан башка жерде ичип жүрө бересиз. Башка жерден ичесиң, арагын урдап кетесиң, көп нерсени кыласың да. Бербесе коркутасың өрттөп салам түнчүндө деп. Ошентип эптеп алып ичесиң да. Эми арак ичкен кишинин жанында акчасы жок болсо, ичкиси келип турса, миң түркүн ойлорду айтат экенсиң, ойлонот экенсиң да. Ага аябай опытный болуп аткансың. Кантип мында көрүп туруп эле мындан ала алам дейсиң да. Психолог болуп калат экенсиң да. Бул капыр бербейт го деп аны айтасың. Момундан алайын. Кое турайын, мамасы келгенде алайын. Кызы бербейт. Атасы бербейт, анда атасынан алайын деп ушундай да. Ошентип туруп. Анан жана кызыма болсо ошентип сактап коюп жүрдүм ошол. Ошондой күндөр өттү. Кызым экөөбүз ыйлайбыз кучакташып алып. Бирок үйгө жүр дейт. Үйгө мен бара албайм дейм. Барсаң кайра эле уруш чыгат. Тажадым да уруштан. Канча уул кызыңыз бар негизи? 5 өө. 5 өө. Бир уул, 4 кыз. 5-чи кызды жакында эле багып алдым. Менде бир жашаган бездомный аял төрөп таштап кеткен. Ошону мен ушул Кудайдын бардыгына, анан Кудай кыргызча түшүнөрүнө 100% ишенем да. Менин башыман өтүп келет да. Мен Кудай менен мындай байланышам кадимкидей. Анан антип көрбөгөн кишиге аябай таң калыштуу. Кантип Кудай менен сүйлөшсүн деп. Мен сүйлөшөм, арыз арманымды айтам, кандай пландарымды айтам. Анан эрмектешем да мындай айтканда. Акылдашам, кеңешем дегендей. Арак ичкен киши миң түрдүү ойлоп калат деп элеңизби? Ошондо мындай кылмышка барган күндөрүңүздөр болдубу? Эми кылмыш дегенде майда барат. Уруучулукка, алдамчылыкка. Болду да. Анын канча бир санайсың. Себеби жок болсо, ичкиң келип атса, жанагындай ооруп каласың. Карактын оорусу бар да жанагындай. Калсылдап ичпесең өлөсүң да. Аны ошондо анан кийин бүт айлантабасың. Тиги сенин денең болгондон кийин тигил сен ооруп азыр өлөйүн деп атканыңды ал билбейт да. Аны ошондо анан ар кайсы ойлолор. Негизи адатта ичип жүргөн кишилерди наркологиялык борборлорго, айрым учурда дагы бир молдо же болсо бөө бакчыларга алып барып жүрөт. Сиздин башыңыздан ошондой окуя өткөнбү? Сизди алып барышканбы? Мени көп жолу алып барды. Молдого алып барды, бүү бакчыга жанагындай. Наркологияга баарына алып барды. Мен сезип турчумун мындан пайда болбойт депчи. Көрсө адамдын кийимин, чачын боёп, кебетесин өзгөртүп койгондон пайда болбойт экен да. Адамдын ичин өзгөртүш керек экен да. Ички жан дүйнөсүн өзгөртүш керек, рухун өзгөртүш керек. Ойлогон ой максатын өзгөртүш керек. Анан ошондо гана адам өзгөрүлөт экен да. Ага чейин мындай сырткы эме эчтеке пайда бербейт экен да. Мына эми ачык айтканда сиз иштиңиз, жумуштан кол жуудуңуз, үй бүлөдөн ажырашып калдыңыз, селсаяк болуп талаада калдыңыз. Сизден баары мындай кол үзүп, үмүт үзүп койду да, бир кызыңыздан башка, мындай айтканда ойлоп көрсөк. Анан ошол сиздин жашооңуздагы чоң бурулуш качан, кантип, эмнеден улам башталды? Сиз кантип ичкиликке чекит койдуңуз? Ушул мага чын эле ушул эмелерди кайра айтып отуруш аябай оор, жүрөгүм титрейт тим эле. Ошол өткөн кеткендерди кайра эстегим келбейт. Бирок мен силерди ушул мен баскан жаман нерсени баспасын деп, силердин иниңерге, агаларыңарга айтсын деп мен айта берем да, талбай. Ар бир сурооңорго жооп берем, аракет кылам жооп бергенге.
Бул мен көчөдө жүргөндө болду да. Апам, өзүмдүн апам. Кээде ушул апама да барам да. Бир өзгө ара калып берчи деп пенсияга деп. Най өлгүндү көрөйүн ай. Же мен үйдө өзүмдүн бир туугандардын улуусумун да. Же сени багып алайын десем, алым калбай калды, өзүм 80ге келип калдым. Же сага болуша албайм. Же ушундай мен алсыз калганда сен ушинтип калдың деди да. Аябай азыр жаманмын. Же сени кыя албайм, же үйгө кире албайм. Үйгө келин уул башкарма болуп калган дегендей да. Анан эмне кыларымды билбейм, кантем эми деп анан кээде бир бутка арак берет. Аны алып алып кудуңдап сүйүнүп кетип калам да. Анан бир күн ошентип дагы келсем, сүйүнчү деди. Анан болсун. Сенин кызың турмушка чыкты деди. Ошондо бирөө мени балта менен чаап ийгендей болду да. Жүрөгүм титиреп анан кийин ыйлап ийдим да. Ной өлүмдү көрөйүн. Кызың турмушка чыкты десем эмне ыйлайсың? Сүйүн да кайра. Кызың бузулуп кеткенче ушинтип эртерээк турмушка чыгып кеткен жакшы да. Же анын болушары жок болсо, сен темтегип көчөдө ичип жүрсөң, андан турмушка чыгып кеткен жакшы да. Деди. Апа, кантип жакшы болсун дедим. Эми кызымдын көргөн күнү эмне болот дедим. Күйөөсү айтат, атасы алкаш деп. Любой жерде адам мүдүрүлөт, жыгылат, туура эмес сүйлөп алат. Анан алкаштын кызы ушундай болот деп. Кайын журту, кайнеже дегендер болот. Ошондо кызымдын жашоосун элестетип анан бакырып ыйлап ийдим да. Ыйлап анан бир үзгө арагын алып анан кеттим анан. Кеч кирип калган, анан тоого кеттим. Мен билчимин да. Мен адабий китептерди көп окучумун, анан ошондо билчимин да. Кыргыз Кудайга келерде, Кудайга арыз муун айтып же кубанычын бөлүшөрдө тоого чыгып кетишкен да. Жана мазар дегендер ушулдар да. Мазар деген сөз бул кишинин буту баспаган, заара кылбаган эч ким, мал тепсебеген, жаңгыз бак тоодогу таза жер да. Анан ошол жерге барып алып анан Кудай менен транска түштү экен да көрсө. Анан тоодо дегени ээн эркин басып кетүү деген да. Ит үргөн, баланы ыйлаган, мишать эткен эчтеке жок, жаңгыз. Бирге бир болуп. Анан ошондойду көп эметчимин, өзүм деле элестетчимин. Тоодо Кудай бизди угат депчи. Анан ошентип ушул аракты алып алып тоого кеттим. Тоого мен барганча түн болуп кетти, өзүм деле тоонун жанындагы айылда жүрчүмүн анан. Ошол жакта жатып анан кийин аябай ыйладым да, өксүп ыйлап. Кудай дедим, эмне үчүн сен мени ушундай кылып жаратып койдуң? Мени мындай жаратпай эле койсоң болмок. Жараткандан кийин элдей эле жаратсаң болмок. Эмне үчүн элдин машинелери бар, үй бүлөсү менен жакшынакай мына киного кетип баратат мисалы. Мен эмне анте албайм? Эмнеге ушундай шүмүшүк болуп жаралып калдым? Эми кызымдын көргөн күнү эмне болот деп анан аябай ботодой бостоп ыйладым. Ошентип улам арактан жутуп коюп, ошентип ыйлап отуруп анан эсимди жыйсам, мага ушундай ой келди да. Мен жакшы эле жашаган күндөрүм, биз үлгүлүү семья болчубуз. Биз келинчегим экөөбүз 6,5 жыл сүйлөшүп жүрүп анан үйлөнгөнбүз. Муну бүт айыл, колхоздун баары билген, биз сүйлөшүп жүргөнүбүздүчү. Ошентип жүрүп үйлөнгөнбүз. Анан үйлөнгөндөн кийин дагы биздин аябай, мен анда арак иччи эмесмин, анда милицияда иштечимин, өзүм да айтканда спортсмен болчумун. Анан жанагындай мас-састар келет. Ой, мас болуп келип чатак кылып атып, үйдүн баарын талкалап атып, барып бирдеме деп койчу деп. Анан ошондойлордо Тескерисинче ичкендерди тыйып жүрчүсүз. Анан кийин өзүм ушинтип кеттим да. Анан бул мен деп кеткен кыз адам ушинтип кеттим дейм да. Адам кээде көп деп кеткен, Ошол талаада ичип кызыңыздын кадырын ойлоп, келечегин ойлоп, жыйынтыгына кандай бүтүмгө келдиңиз? Башыма бир ой келди. Ошондой ой келди да, мен жакшы жашап жүргөн күндөрүмдө келди да. Анан ошондон Кудайга айттым да, Кудай кечирип кой деп. Мен өзү спортсмен болуп эле, милицияда иштеп,
мен институтта иштеп жүргөндө камаганды максат кылган жокмун да. Чоңдор менен көбүнчө ошол жактан жакшы болушпай калды. Алар план коет да, монча кишини өтүрүп монча кишини мен берилип жок. Мен көрсөм профилактика кылчумун да. Негизи милиция ушундай болуш керек да. Профилактика камабаш керек. Алдын алыш керек. Алдын алыш керек да. Мен ошондой болчумун, ошол үчүн болуп да. Жанагы жерде болсо кызым жүзүндө ыйлап отурганда жанагы эме эстеп калды. Жакшы көрдүм. Аны ушундай Кудайым кечирип кой, мен өзүм үчүн алып, мен сага күнөө жаап, мен эмени үчүн жаратасың деп, сага күнөө жаап, кечирип кой. Эми мага бир шанс берчи деп. Дагы бир мүмкүнчүлүк берчи, эгер дагы бир мүмкүнчүлүк берсең, мага көп эле мүмкүнчүлүк бергендирсиң, анан азыр бир мүмкүнчүлүк берип, ушуну берсең, бир нан болсо жетиндирип өлчөйүн жарым деп. Ошентип ыйлап, аракты мен тыштадым, тамакымды тыштадым, болду. Мен сага эме, мына мен муну экөөм тыштайын, сен мага мүмкүнчүлүк бер деп Кудай менен келишим түздүм. Анан баягы жатаканага келдим, баягы жаткан жериме. Тоодон түшүп келдиңиз. Тоодон түшүп келип анан ошол жерде эки болмуш аялдар болчу, үчөөбүз жашап жүрбүз. Анан ошол жерге азыр Асел деген кызым, жанагы 3-чы класста, ошол кызым эртеңелердечи. Анан ушунда чалканып жаткан экен. Мен көзүмдүн астында кызым турат, мындай экен. Анан мен түшүнбөй элеп анан эсин билсем кызым экен. Анан бир болмуш аялдар ойготпа деп атпыр. Эмне ойготпа деп атпыр. Анан эсин билген кызым кучактап эле калдым. Анан жүрчү папа кетебиз, карачы жаткан жеримди мүшүп атсаң жамынасың деп тряпка бирдемелер жамына бересиң да. Ошентип анан кийин. Анан үйгө барганда мамаң урушат да десем. Урушпайт. А мамаң мага чай бербейт. Ким чай берет мага? Мен чай берем. Сен мамамды карабайлы кой, мен өзүм эле чай берем, өзүм багам сен. Деп атпайбы? Анан экөөбүз ыйлап, анан кетип бартабыз. Тигилер каякка барабыз, биз каякка барабыз дейт. Билбейм мен сени. Канча жолу аракты тыштагыла десем, тыштабай койдуңар. Мен алымда калбай калды, өлмөй болдум. Кетем мен кызым, мен тыштадым аракты, болду, экинчи ичпейм. Деп алып анан кызымды ичип алган, кетип калдым. Үйгө бардыңыз. Үйгө бардым, үйгө келсем, келинчегим мени карабайт, ары карап отурат. Анан мен келип кызыма мынтип койдум. Көрдүңбү мынтип койду, анан чай коюп. Анан келинчегим чай куят, анан кызыма сунат. Анан кызым мага сунат. Ал мага да сунуп койсо болот, мени карабай эле мынтип койсо да болот. Бирок ал кызыма сунат ме дейт. Анан кызым мага берет. Анан кызым экөөбүз күлүп коебуз. Ошентип анан кемпирим дедим, мен аракты тыштадым, тамакымды тыштадым. Кечирип кой мени. Мен кызымдын үйлөнгөн, турмушка чыкканды угуп аябай кейидим. Болду. Мен кызыма жакшы ата болуп жашагым келет. Кечире алсаң кечир мени дедим. Ошентип анан кийин барып диванга жаттым. Анан жана белый горячка башталды. Анан түн үчүн экен температура болуп, кара терге түшүп, колдорумду карышып, оозум кыйшайып баштады. Кечиресиз, ушул жерден түшүндүрүп берип коелу. Белая горячка деп койгонсуз. Бул эмне болгон симптом, белгилери кандай, эмне болуп кыйналат, ушуну түшүндүрө кетсеңиз. Бул арак аябай берилип, организм чыланып калганда, араксыз тура албай калганда, бул ушу оору башталат да. Арак болсо ошол оору жазылып кетет. Арак болбосо коюлуп калат. Кан коюлганда адам аябай кыйналат, жүрөк айланта албай калат да. Анан ошондо көзүңө жин шайтандын баары көрүнүп, анан аракеттин баары башталат. Анан баягы колдоруң анан тескери кайрылып, оозуң кыйшайып баштайт. Себеби кан жетпей атат да, дене кыйналып баштайт да. Анан ошентип баштады. Анан келинчегим туруп алып свет түгүзүп, эмне болуп атасың, туугандарың чакырайынбы деди. Анын ою алдап алып келип алып өлтүрүп салдың деп айтпасын туугандар. Кыргыздарды билесиң, туугандар көп да баарынын эле. Анан андайда мас болуп жүргөндө эч ким тууганы келбейт. Анан өлүп калса тууганын баары чогулуп калып тытып жебесин булар. Деп анан кийин ар кайсыны ойлонуп турбай акчанан.
Жөн эле кой дедим, чакырбай эле кой деп. Скорый чакырайынбы деди. Чакырбай эле кой дедим мен. Мен азыр муну жеңип чыгам. Тилим сүйлөп атат, то есть акылым иштеп атат, но тилим сүйлөй албай атат да. Мен булдырактап сүйлөп атам. Мен азыр муну жеңип чыгам, же болбосо өлөм дедим да. Ушул жерде кармашып өлөбүз, өлөм анда. Эчтекеден коркпа, мен өзүм күнөөлүмүн. Деп анан кийин ошентип мен жанагы кадамды баштаганда, жанагы ушинтип айтып, чечкиндүү түрдө кармашып баштаганда артымда бир мындай бир сезим болду да, бир артымда бир мындай чоң жарык келип мен жарыкка жөлөнүп тургандай болдум да. Анан жүрөгүмдө тынчтык, анан кубаныч пайда болду да. Мен аябай эметтим да. Могул кички баланы көрсөңөр, атасынын колун кармап турса, ал бала эч кимден коркпойт да. Иттен да коркпойт, мышыктан да коркпойт, кишиден да коркпойт, мастан да коркпойт. Себеби атасынын колун кармап турат. Атасы анын болшаары, асказоосу. Анын сыңарындай мен да ушу жана жарыкка таянганда мен да аябай күч алдым да. Эми өлбөйм дедим, коркпа дедим, эми өлбөйм. Мен да таянар тобум бар дегендей сезим келип, анан эми өлбөйм дедим, коркпа. Деп анан ушундай аябай кармашып, аябай кыйналдым. Бирок таң атырдык да. Ошол күнү эмеден өлүмдөн калдым да. Андан кийин жетелеп барышат туалетке. Муун жок. Баягы арактын күчү менен басып жүрүптүрмүн да. Арак токтогондон кийин дене иштебей калды да. Дене баш ийбей калды да. Так ал жок такыр. Анан сезип турам, ушул азаптан 100 грамм ичсем айыгарым сезип турам да. Бирок ичпейм дедим да. Жанагы эркти, ар бир адамда эрк бар экен да. Кудай ушундай калыс экен, ар бир адамга эркти бирдей берет экен. Жана биз айтып атпайбызбы? Сенин эркиң күчтүү экен, мунун эрки жок ошон үчүн ичип атат деп. Жок. Эрк баарында бирдей да. Күн баарыбызга бирдей чыгаргандай эле, эркти Кудайым бирдей берген экен. Аны иштетиш керек экен да просто. Ошол эркке мүмкүнчүлүк бериш керек аны иштегенине. Анан ошентип анан аман калдык, туалетке алып барып алып келишет. Ошентип анан 1 күн өттү, 2 күн өттү. Анан баш көзүмдү жууп, анан бирөөлөр айтып калды. Балаңа барасыңбы? Ал шаарда окуучу да, училищеде окуучу. Барам дедим. Бирок бир тиын жок, кантип барасың? Мен ошондо үйгө келгенде үйдө тоок да калбаптыр да. Бүт баарын балдар багылып атат да. Сатылган кой эчки бар эле, жок калып бир эчтеке. Акыркы тоокты кече күнү саттык деп. Анан ошого бирдеме сөйлөп алып келсе керек. Анан кийин шаарга барасың деди. Анан менде тыйын жок дедим, кантип? Жок, биз сизди алып барып келебиз деп бир семья да. Жөн эле бекер эле алып барып келебиз. Өзүбүз деле ошол жака барып атканбыз, зат нерселерди алып барып келебиз деп. Анан баламды ушундай сагынгандыктан барам дедим. Келдик шаарга. Шаарга келсек, балам бир жерде окуп атып жүрдү, анан ошол жактан түшүп келди да. Атаң келди дегенде. Анан мен жүрөгүм титиреп атат да. Кереги жок мындай атам, эмне шерменде кылдың, ушул жака да алып келдиң деп урушат экен деп. Анан студенттер бар да, жанында кыздар бар, балдар бар дегендей. Мүмкүн арасында сүйлөшүп жүргөн кызы бардыр дегендей. Анан уялып эметеби деп. Аябай корунуп турам да, бул азап да, бул арак азап да. Аябай коргулат да. Муну корунуп, мындай кишини тике карай албайсың. Кайсы күнү андан каршы алдым беле, же тилдедим беле эмес болду, эмне болду эле деп, ар кайсыны кишини караганда эле жаман ойлордун баары ой келет да. Анан ошентип, сен балам чуркап түшүп атпайбы, чуркап түшүп келип кучактап катпайбы. Эми ошондогу көз жаш токтобойт. Мен ойлогон жокмун да, ал кучактайт экен депчи. Мен ушу жаман көз менен карап, эмне келдиң эми темселип деп айтат экен деп турсам, мен келип, папа мен сизди сагындым деп анан кучактап калса, аябай токтой эле ыйлап, ээрип түшүп калайын дедим да жерге. Анан ошол балам кыйкырып атпайбы? Кудай, мен сага ыраазымын, рахмат сага деп атпайбы? Эмне десем, 3 күн мурун ошол студенттерине айтыптыр да,
Şimdi papam alkaş köçede kaldı. Anan ne kılabız? Kan terüstü bilbey etabız dep. Anan oşondan Kudayga jana men sıyıngandaylı sıyınıp da daga. Kuday çyn ele barsың mı? Bar ele Kuday deyt. Kuday bolsaň keyde uşundaylarga jardam bere alasyň, anday bere albagan Kudaysyň mı? Sen jön ele abany, jerdi jaratып koyup kalgandan emne bolsaň oşo bol degen Kudaysyň. Kandaysың sen dege? Maga bir görünüp jozu birdeme kılıp men jardam berçi, men atamdy alıp gelsem jakşy bolat ele. De 3 gün burun janagynday kılsa, men toğda 3 gün burun oşunday kılgam, de 3 gün burun üýde oşentipdir da. Demek Ana men gelip iki ötmeyim. başka yerde bir uçurda. Bir uçurda bolupdur da. Gelinçegim de oşentipdir da. Bul bunun barly Kudaydan dep emetem da. Gelinçegim de aýtdypdyr da şul arakty içpey kalıp taptaza arakta tıştan birip gelse. Kanday sonun bolar ele dep. Adak oşentipdir da. Anan keyin men gelip ötmeyim. Muna balam, egerde işenseň, men köp jolu arakta tıştagam. Köp jol, 1000 jol tıştagam. Uwada bergensiz. Uwada bergen baldaryma, aýalyma, bir tugandarymy baryny çogultup, toýda uwada bergen günler bolgan. Birok tıştay algan emesmin da. Ana şunda emi işenesiň men gaýra-gaýra yok işenseň men emi çynan tıştadym dedim. İşenip baba. Kalıp işenip. Ya sözüňiz geçelim. Yok, murdur işentim. Gaýra jol boldy. İşenbeýin de, işenim da.